Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Менин атым Осмонова Чынар Ахметжановна. Мен Каракол шаарындагы номер 1 инновациялык мектеп гимназиясында химия сабагынын мугалими болуп иштейм. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы комплекстик бирикмелер жана алардын номенклатурасы. Силер билесиңер, бул тема 11 класстар үчүн өтүлөт. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты комплекстик бирикмелер деген эмне? Комплекстик бирикмелердин түзүлүшүндөгү өзгөчөлүктөр кандай? Комплекстик бирикмелерди аталышын түзүүнүн алгоритми менен бүгүнкү сабагыбызда таанышабыз. Комплекстик бирикмелер деп өзү эле айтып тургандай, бул комплекстик бирикмелер сабактын башында жана силер байкадыңарбы же байкаган жоксуңарбы? Эң башында бир татаал формуланын силерге көрсөткөм. Мына мол формулага көңүл бурсаңар, буга чейинки өтүп жаткан сабактарда бул мындай формулаларды биз силер менен кезиктирген жокпуз. Бүгүн ушундай формуладагы заттар менен силер менен бүгүн таанышабыз. Ушул формуладагы заттарды эң биринчи Дмитрий Иванович Менделеев изилдөөгө салым кошкон. Бирок комплекстик бирикмелердин түзүлүшүн, алардын касиеттерин аныктаган. Бирок аягына чейин алардын эмне үчүн пайда болорун түшүндүрө алган эмес. Кийинки окумушту Альфред Вернер, швейцариялык окумушту, координациялык теорияны иштеп чыккан, комплекстик бирикмелердин түзүлүшүн, алардын касиеттерин толук негиздөөчүсү болуп саналат. Андан кийин Чугаев, Черняев, Гринберг деген дагы орус окумуштуулар ушул координациялык теориянын өнүгүшүнө чоң салым кошушкан. Эми комплекстик бирикмелер деп химия илиминде так аныктама берилбейт. Бирок биз ошол комплекстик бирикмелерге так аныктама берүүгө аракет кылып көрөлү. Комплекстик бирикмелер деген эмне? Бул составында комплекстик иондор бар татаал бирикмелер деп атайт экенбиз. Мына карагылачы могул формулаларды. Комплекстик бирикмелерди караганда, жанакы биз татаал формуланы көрбөдүкпү? Ошол сыяктуу комплекстик бирикмелердин мына формуласы өтө татаал болот экен. Мисалы, жашоо турмушубуз менен байланыштырса, комплекстик бирикмелер хлорофилдин составында кездешет экен, гемоглобиндин составында кездешет экен. Ал эми хлорофил менен гемоглобиндин жашоодагы маңызын силер биология сабагынан өткөнсүңөр. Комплекстик бирикмелер бир гана өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын, бардык тирүү организмдердин составында кездешпестен, химияда ар түрдүү эритмелер түрүндө кездешет экен. Көбүнчө комплекстик бирикмелер кристалдык зат түрүндө кездешет. Мисалы, комплекстик бирикмелер биз айтып өткөндөй хлорофил, гемоглобиндин составында кездешет. Ошондой эле ар түрдүү биздин жашоо турмушубузда кездешүүчү боекторду алууда колдонулат экен. Мисалы, карасаңар, бул жерде атайын арт боек менен ошол материалдарды боёо үчүн колдонулат. Мисалы, биз деген үйүбүздү актайбыз. Ошондо үйүбүздү актаганда ар түрдүү өңдөрдү берүүгө ушу комплекстик бирикмелер бизге жардам берет экен. Ар түрдүү боекторду колдонот экенбиз. Мисалы, могул сүрөттөн көрүнүп тургандай, хлорофил деп атпайбызбы? Ошол хлорофилдеги жашыл боек, ушул комплекстик бирикме экен. Аны биз ошол өсүмдүктөрдөн бөлүп алсак болот экен. Эми Менделеевдин мезгилдик системасына кайрылалы. Көрсө, биз силер менен буга чейин 11 класста 3-чейректе өтмө металлдар жөнүндө өткөнбүз. Өтмө металлдарга кайсылар кирет? D элементтер кирет. Мисалы, бул таблицада D элементтер көк түс менен берилген. Бул жалаң металлдар. Ушул D элементтердин бардыгы тең комплекстик бирикмелерди пайда кылат экен. Андан тышкары, негизги топчу, биринчи топтогу негизги топчосунда жайгашкан щелочтуу металлдар, экинчи группадагы жегич металлдар, булар дагы комплекстүү бирикмелерди пайда кылат экен. Мисалы, натрий
чарчы кашак алат экенбиз. Алюминий OH4 чарчы кашаны жабат экенбиз. Чарчы кашаны ачабыз. NH4 чарчы кашаны жабып хлор. Мына көрдүңөрбү? Кайра чарчы каша купрум NH3 4 жолу. Чарчы кашаны жабабыз, кашаны ачып OH 2 жолу. Көрдүңөрбү? Мисал катары комплекстик бирикмелерге ушул формулаларды айтып кетсек болот. Эми комплекстик бирикмелердин түзүлүшүнө көңүл буруп кетели. Комплекстик бирикмелердин ортосунда атайын борбордук атом болот экен. Борбордук атом. Ал деген биз азыр эле Менделеевдин таблицасынан айтып кеткендей, бул D элементтери болот. Мисал алып кетсек, темир, алюминий, жез, никель, сымап жана башка металлдар болот. Анын айланасында терс зарядталган ар түрдүү сандагы лигандалар же аденттер айланып жүрөт экен. Мисалы, эгерде элемент деген эквиваленттүү болсо, анда айланасында 4 лиганда айланып жүрөт экен. Эгерде металл 3 валенттүү болсо, анда айланасында 6 лиганда айланып жүрөт экен. Кармап жүрөт, айланып жүрөт десек да болот. Эгерде элемент 4 валенттүү болсо, анда айланасында 8 лиганда айланып жүрүшү мүмкүн экен. Эми карагыла, борбордук атом бул комплекс пайда кылуучу ион деп аталат. Аны айланып жүргөн терс зарядталган иондор лигандалар же аденттер деп аталат. Борбордук атом менен лигандаларды биз ички сфера деп айтат экенбиз. Ички сфера. Ал эми дагы сыртында оң зарядталган металлдардын иондору болушу мүмкүн, же терс зарядталган иондор болушу мүмкүн. Булар болсо тышкы сфераны түзөт экен. Кана балдар, дагы бир сыйра кайталап өтөлү. Демек, комплекстүү бирикмелердин түзүлүшү кандай экен? Эң башында, эң ортосунда ион пайда кылуучу комплекс ион пайда кылуучу эмне болот экен? Атом болот экен. Бул атом эмне деп аталат? Комплекс пайда кылуучу ион деп аталат экен. Анын айланасында эмнелер айланып жүрөт экен? Анын айланасында терс зарядталган иондор. Алар эмне деп аталат экен? Лигандалар деп аталат экен. Демек, борбордук атом менен лигандалар эмнени түзөт экен? Ички сфераны түзөт экен. Ички сфера, эстеп калгыла балдар, чарчы кашага алынат. Мына бул чарчы кашага алынат. Көрдүңөрбү? Андан кийин ички сферанын тышында оң зарядталган иондор болушу мүмкүн. Ал иондор болсо тышкы сфера деп аталат. Демек, кайра бир сыйра кайталап кетели. Бул калий, оң зарядталган ион тышкы сферага кирет. Ички сфера чарчы кашага алынат дагы, ион пайда кылуучу атомдон турат жана лигандалардан турат. Так. Бул жерде дагы так эле ошондой. Ички сфера, тышкы сфера. Эми комплекстик бирикмелердин негизги типтери. Эгерде лигандалар катарында аммиактын молекуласы болсо, мындай комплекстик бирикмелер аммиакаттар деп аталат экен. Эгерде циклдык же хилаттык бирикмелер бар болсо, анда мындайлар циклдык комплекстик бирикмелер деп аталат экен. Эгерде лигандалар катары суунун молекуласы колдонулса, анда булар аквакомплекстер деп аталат экен. Эгерде цианид молекуласы болсо, анда мындайлар ацидокомплекстер деп аталат экен. Эми комплекстик бирикмелердин номенклатурасы. Традициялык Альфред Вернер менен сунуш кылынган номенклатура, анан ИЮПАК номенклатурасы. Мисалы, комплекстик бирикмелерди атаганда номенклатурасында биз көбүнчө ИЮПАК номенклатурасын, эл аралык номенклатураны колдонот экенбиз. ИЮПАК номенклатуранын чечмеленишин билесиңер. Колдонмо жана теориялык химиктер союзу органикалык эмес заттардын номенклатуралык комитети сунуш кылган номенклатура. Көбүнчө ушул номенклатураны колдонобуз. Эми карагыла.
эң негизгиси комплекстик бирикмелерди атаганда биз лигандалардын аталышын билишибиз керек экен. Эстеп калгыла, лигандалар же аденттер, алардын аталышын билип калышыбыз керек. Карагыла, эгерде H2O лиганда катары колдонулса, бул лиганданы биз аква деп атайт экенбиз. Кана кайталайбыз. H2O аква. NH3 молекуласы лиганда катары колдонулса, анда амин деген сөздү колдонобуз. Хлор, хлоро, циан болсо, циано, OH болсо, гидроксо, SO4 болсо, сульфаты. Жана башка иондорду аталышы менен лигандалардын аталышы катары колдонобуз. Эми карагыла, кайсы молекулалар, кайсы иондор, кайсы атомдор лигандалар боло алат? Нейтралдуу молекулалар боло алат экен. Биз азыр эле айтып өткөндөй, суу, аммиак, СО, НО. Жөнөкөй иондор: фтор, хлор, бром, йод. Татаал иондор: OH минус, циан минус, циан С минус, NO2 минус, CO3 2 минус, C2 O4 2 минус, жана башка татаал иондор лигандалар болушу мүмкүн. Эми карагыла. Экинчиси, номенклатураны түзүш үчүн лигандалардан тышкары биз 2, 3, 4, 5, 6 деген санды билебиз. Эми мунун латынча атаганда ушул сандардагы, мисалы лиганда 2 болсо, 2 лиганда болсо, анда D деген бөлүкчөнү кошот экенбиз. 3 лиганда борбордук атомдун айланасында айланып жүрсө, 3 же кыргызча 3 деп де койсок болот, 3-ни да колдонсок болот. 4 болсо тетра, 5 болсо пента, 6 болсо гекса. Андан ары кете берет. 7 гепта, 8 окта, 9 дека, 10 нона деп кете берет. Бул лигандалардын санына байланыштуу. Демек, ушул сандарды дагы силер билишиңер керек экен. Эми дагы бир жолу кайталап кетели. Демек, борбордук атомдордун айланасында 2 лиганда айланып жүрсө, анда кайсы бөлүкчөнү кошобуз? D, туура. 3 болсочу? 3, 4 болсо? Тетра, туура айтып атасыңар. 5 болсо? Пента, 6 болсо? Гекса. 8 болсочу? Кана ким айтат? Туура, окта. Эми лигандаларды дагы бир сыйра кайталап кетели. Унутуп калган жоксуңарбы? Эгерде H2O болсо, эмне деп атайбыз? Аква, туура. NH3 болсочу? Амин, туура. CO болсочу? Карбонил. OH болсочу? Туп-туура айтып атасыңар, гидроксо. Циан болсочу? Циана. NO3 болсо? Нитро. Андан кийин жөнөкөй иондор болсо, мисалы, фтор минус, хлор минус, бром минус, йод болсо, ошолордун аталышын эле айтып коет экенбиз. Фтор, хлор, бром, йод. Эми карагыла. Биз айтып атабыз, жана Менделеевдин таблицасындагы металлдар, D элементтери. Ошолордун латынча аталышын билишибиз керек экен да. Мисалы, феррум деп атабайбыз. Ага деген ат мүчөсүн улап кетет экенбиз. Ат. Демек, мисалы, феррум болсо, ат мүчөсүн уласак кандай болуп калат? Феррат. Купрум кандай болуп калат? Купрат. Аргентум кандай болуп калат? Аргентат. Аурум аурат. Гидраргирум. Могул жерден сымаптыкын эстеп калышыңар керек да. Латынча аталышы гидраргирум, бирок меркурат деп айтылат экен. Көбүнчө ошол сымаптын аталышын формуласында жазганда көбүнчө эске тута албай калышат, анан аталышындагы адаштыра беришет. Ошон үчүн сымап меркурат. Цинк цинкат, алюминий алюминат. Түшүнүңөрбү балдар? Кана эми бир сыйра дагы бир сыйра кайталап коелу. Демек, металлдардын аталышына, латынча аталышына ат деген мүчөнү улайт экенбиз, Мисал келтирип кетели. Феррум. Кана кандай болуп калат? Феррат. Туура. Аурум. Аурат. Туура. Цинк. Цинкат. Азаматсыңар балдар. Эми
комплекстик бирикмелерди атаганды, номенклатурасын колдонуп атаганды үйрөнөбүз силер менен. Демек, комплекстик бирикмелердин номенклатурасын түзүш үчүн биз эмнелерди билишибиз керек экен, балдар? Эң биринчиси лигандалардын аталышын билишибиз керек. Экинчиси, лигандалардын саны канча болсо, ошолордун бөлүкчөлөрүн кошконду билишибиз керек экен. Андан кийин металдардын атомуна ат деген мүчөнү улашыбыз керек экен. Эми карагыла, комплекстик бирикмелер аниондук комплекс, анан катиондук комплекс болуп бөлүнөт экен. Мисалы, бул жерден карап өтсөк, натрий, алюминий фтор 6. Окуганда кантип окуйбуз? Натрий 3, алюминий фтор 6. Демек, бул жерде, балдар, кандай деп ойлойсуңар? Бул аниондук комплекстеги бирикмеби же катиондук комплекстеги бирикмеби? Туура айтып атасыңар. Демек, муну аниондук комплекспи же катиондук комплекс экенин билишибиз үчүн биз булардын диссоциациясын билишибиз керек. А диссоциация деген эмне? Диссоциация деген бул заттардын иондорго ажырашы. Эми карагыла, натрий, алюминий фтор 6. Натрий дайыма металл болуп саналат. А силер билесиңер, металлдар бул кандай? Бөлүкчө болуп, заряды кандай болот? Плюс. Ал эми, эгерде бул жерде плюс болсо, анда могул комплекстик ион кандай зарядка ээ болуп калат? Терс. Демек, натрий плюс, алюминий фтор 6 минус болуп калат экен. Демек, кана айтып көргүлөчү, балдар, бул аниондук комплекспи же катиондук комплекспи? Туура. Аниондук комплекс, эмне үчүн? Анткени могул комплекс кандай зарядка ээ болуп атат? Терс. Эми карагыла, кийинкиси натрий. Эми мунун аталышына токтолуп кетели. Демек, эң биринчи аниондук комплекс болсо, эмнени билишибиз керек экен? Лигандадан баштайт экенбиз да, солдон оңго карай. Карагыла. Кайсы санды көрүп жатасыңар? Туура, 6. Демек, 6-ны кандай деп атачу элек? Гекса. Гекса бул кайсы элемент? Фтор. Демек, гекса фтора бул кайсы атом? Алюминий. Демек, кайсы мүчөнү улайбыз? Ат. Гекса фтор алюминат натрий болуп калат. Кана, эми экинчи формуланы карайбыз. Так, экинчи формулабыз биздики. Карагыла. Кайсы лиганданы көрүп турасыңар? 4. 4 деген кандай аталчу эле? Тетра. Демек, тетра. OH деген ион кандай аталчу эле лиганда? Гидрокса. Демек, тетра гидрокса. Кайра эле алюминийге келип токтоп атабыз. Алюминат натрий. Кийинкиси гекса. Циан деген кандай аталчу эле? Циан. Феррум феррат. Калий. Эми бул жерге өтөлү. Эми карагыла. SO4 кислоталык калдыгын билесиңер, Бул кислоталык калдык болгондуктан терс зарядка ээ. Терс зарядка ээ болсо, демек анын жанындагы кошунасы комплекстик ион кандай зарядка ээ болот? Туура, оң зарядка ээ болот. Оң заряд, терс заряд. Бири-бирин эмне кылып турат? Кошумчалап турат. Ошондуктан бул кандай комплекстик бирикмелерге кирет? Катиондук. Эми карагыла, катиондук комплекстик бирикмелерди кантип атайбыз? Бул жерден тышкы сферадан баштайт экенбиз. Тышкы сферадан баштасак, анда эмне болот? Сульфат, тетра, амин, жез. Анан сөзсүз түрдө жездин валенттүүлүгүн жазып коебуз. Сульфат, тетра, амин, жез кашанын ичине эквиваленттүү деп коебуз. Кийинкиси хлорид, диамин, күмүш. Силер билесиңер, күмүш бир валенттүү, ошондуктан валенттүүлүгүн жазбайбыз. Кийинкиси болсо трихлор, гекса, аква, хром. 3 валенттүү деп коебуз.
Эми келгиле силер менен көнүгүү иштеп көрөбүз. Могул доскадагы формулаларды карайбыз. Силерге түшүнүктүү болгондой, демек бул жөнөкөй формулалар эмес экен. Булар кайсы класстагы заттарга кирет экен? Комплекстик бирикмелерге. Кана купрум H2O 4 жолу SO4. Кана келгилечи. Колуңарга кагаз ручка алып туруп, дептериңерге жазгыла. Жанына болсо атын жазгыла. Азыр текшеребиз. Жаздыңарбы? Келгиле эми туура аталышын текшерип көрөлү. Бул деген катиондук комплекс болгондуктан тышкы сферадан баштайт экенбиз, Демек SO4 эмне деп аталат? Сульфат. Демек сульфат тетра аква жез эквивалент болуп калат. Кийинкиси трихлор гекса аква алюминат. Алюминий болуп калат да. Алюминий силер билесиңер 3 валентті, ошондуктан жазбайсыңар. Кийинки формуланы жазып көргүлө аталышын. Купрум NaOH 4 жолу SO4. Жазып атасыңарбы балдар? Тез-тезден иштейбиз. Кана SO4 эмне деп аталат? Сульфат, туура. 4 тетра NaOH амин купрум жез, Демек сульфат тетра амина жез. Жез бул жерде канча валент болуп калат? Эквивалент болот. Кийинки формуланы жазгыла. Натрий алюминий OH4 H2O 2 жолу. Анда бул жерде кандай болуп калат балдар? Карагыла. Бул кандай комплекс эми? Бул аниондук комплекс, Аниондук комплекс болсо, анда биринчи ички сферадан баштайбыз. Кана атап көрөлү. Ди аква тетра гидрокса алюминат натрий болуп калат. Түшүнүңөрбү? Дагы бир жолу кайталайлы. Ди аква. Эмне үчүн ди аква деп жаздыңар, түшүнүңөрбү? Анткени суунун молекуласынан экөө. Тетра гидрокса. Эмне үчүн тетра гидрокса дедиңер, түшүнүңөрбү? Анткени гидрокса тобунан 4. Эмне үчүн алюминат деп койдук, түшүнүңөрбү? Анткени алюминий ички сферада жайгашат. Биз силерге айткандай ат деген мүчөнү улайбыз. Анан эң аягында тышкы сферада жайгашкан металлды айтып коебуз, натрий. Калган 3 формуланы балдар өз алдынча дептериңерге жазып, өз алдынча аталышын түзүп көргүлө. Эми карагыла балдар. Комплекстик бирикмелерде биз силер менен айттык, борбордук атом бар, лигандалар бар, анан тышкы сферада жайгашкан дагы бир металлдардын атомдары бар. Ошолордун зарядтарын билишибиз керек. Мисалы, карагыла. Натрий 2 цинк OH 4 жолу, чарчы кашаанын ичине алынат. Бул жерде цинк борбордук иондун кычкылдануу даражасын же зарядын табышыбыз керек да. Кантип табабыз? Теңдеме түзөбүз. Демек, натрийдин заряды канчага барабар? +1. Цинктики белгилүүбү? Белгисиз. X деп белгилей алабыз. OH гидроксо тобунуку канчага барабар? 1ге барабар. Демек, 1 көбөйтүлгөн 2. Эмнеге 1ди 2ге көбөйтүп алдык? Анткени натрийдин заряды 1ге барабар. Натрийдин атомунан 2, ионунан 2. Плюс X. Плюс -1 көбөйтүлгөн 4. Эмне үчүн -1ди 4кө көбөйттүк? Анткени гидроксо тобунун заряды -1, аны 4кө көбөйтөбүз. Барабар 0 деп теңдеме түзүп алабыз. Бул жерден X'ти тапканда 0 -2 + 4кө барабар болот теңдемебиз. X барабар +2 болуп калат. Демек, бул жерде цинктин заряды канчага барабар болуп калат экен? +2. Эми карагыла, ушул эле теңдемеден карап көрсөңөр, цинк 2 заряды +2ге барабар, башкача айтканда эквиваленттүү. Эми лигандалардын санына көңүл бургулачы, лигандалардын санына. Канчага барабар экен лиганданын саны? Канчага барабар? 4. Демек, дагы бир сыйра кайталап өтөлү.
эгерде металдын атому эквиваленттүү болсо, анда лигандалардын саны канча болот экен? 4. Эгерде лигандалар атомдун заряды 3-кө барабар болсо, анда лигандалардын саны канча болот экен? 6. Эгерде металдын заряды плюс 4-кө барабар болсо, анда лигандалардын саны канчага барабар болот экен? 8. Эстедиңер, кийинкиси. Эми карагыла. Могул жерде формулалар берилип турат. Бул жерде болсо жооптору менен ошол атомдордун заряды көрсөтүлүп турат. Эми биз формуласы белгилүү болсо, атын жазсак болот экен. А эгерде аты белгилүү болсо, формуласын түзсөк болобу балдар? Өз алдынча. Болот экен. Тескерисинче, эгерде биз атын билип туруп, кайра формуласын жазсак болот экен. Мисалы, гексахлор платинат 4 калий дейт. Кана формуласы кандай болуп калат балдар? Гексахлор платинат 4 калий. Карагыла, келгиле, ручка кагазыңарды алып жазгыла. Гекса болсо, канча деген санды жазабыз? 6. Хлор дейт. Хлор. Платинат дегенде кайсы элементти жазабыз? Платина. Демек, бул ички сфера болот. Чарчы кашага алабыз. Чарчы кашага алып туруп, тышына калийди жазып коесуңар. Ошондо формуласы кандай болду балдар силердики? Кана түздүңөрбү? Аракет кылгыла. Демек, формуласын түзгөндө карагылачы, гексахлор платинат 4 калий деп турат, Демек, көрсө бул жерде аяғынан башына кара көздөй жылат экенбиз. Биринчи калийди жазасыңар, андан кийин чарчы кашаны ачасыңар, андан кийин ичине платина, хлор 6 деп жазып коет экенсиңер. Эми силерге балдар мындай тапшырма. Бүгүнкү теманы кайталаш үчүн кана бир сыйра дагы бир кайталап көрөлү. Формулаларды азыр доскада жазылып турат, ошол формулаларды дептериңерге жазгыла дагы, өз алдынча ушул формулаларды түзүп көргүлө. Кана мен силерге окуп берейин. Гекса, циан, феррат 3 калий. Гекса, циан, феррат 3 калий. Карагыла. Гекса деген сөз таанышпы бизге? Тааныш. Ал эмне деген түшүндүрөт? 6. Циан деген тааныйсызбы? Лиганданы. Циан деп жазылат. Феррат. Феррат деген укканда, демек бул кайсы атом экенин түшүнүңөр? Темирдин атому, 3 калий. Тетрагидроксоцинкат калий. Тетрагидроксоцинкат калий. Гексафтор алюминат натрий. Гексафтор алюминат натрий. Жазып атасыңарбы? Хлорид гекса аквахром 3 жолу. 3 валенттүү. Хлорид гекса аквахром 3 валенттүү. Жазгыла балдар. Тетрациана меркурат 2 кальций. Тетрациана меркурат 2 кальций. Күмүштүн бирваленттүү диамина гидроксиди. Күмүштүн бирваленттүү диамина гидроксиди. Балдар, ушул формулалардын аталышын жазып алдыңарбы, заттардын аталышын? Эгерде жазып алган болсоңор, үйдөн шашпай отуруп таблица атайын лигандалардын таблицасын ачып, Менделеевдин таблицасын ачып, колдонуп, анан ушул формулаларды өз алдынча түзүп көргүлө. Силерге үй тапшырма. Мына досканы дагы бир сыйра карап, мен доскага 1, 2, 3, 4, 5, 6 заттын формуласын бердим. Бул жерде ушул формулаларды карап, силер дароо эле түшүнөсүңөр. Бул кайсы бирикмелер? Комплекстик бирикмелер. Демек, ушул формулаларды азыр шашпай жазып алгыла. Андан кийин силерге тапшырма, ушул берилген заттарды атайсыңар. Негизи ушул заттарга номенклатура боюнча аталышын жазуу силерге кызыктуу болдубу, балдар? Эгерде кызыктуу болсо, анда силерге
ушул тапшырмага дагы кошумчалап бир тапшырма берейин. Силер ушул заттардын атын жазасыңар. Бул биринчиси. Тескерисинче кайра ушул заттардын атын жазып туруп, жанына формуласын түзгөнгө аракет кылып көргүлө. Кайсы китепти колдонсоңор болот. 11 класста биз силер менен Кудайбергенов жалпы химия деген китепти колдонобуз. Ошол китепти комплекстик бирикмелер деген теманы алып, ачып, окуп, анан ушул үй тапшырманы аткарсаңар болот.